Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы көпбөрү күйөрмандары бардыңыздарды бүгүн кайрадан президенттин кубогун көрүүгө чакырабыз. Манас оюндары 2017 алкагында өтүп жаткан. Бул беттештер өзгөчө бүйүр кызыткан маанайда өтүп жаткан мезгили, андыктан дагы бир кезектеги эки команданын ортосундагы күрөшкө сиздерди чакырып өтмөкчүбүз. Бүгүн экранда өзүңүздөр көрүп тургандай Афиат жана ошондой эле алардын атаандаштары Датка командаларынын ортосунда күрөш орундалмакчы. Калыстын ышкырыгы берилди, демек беттеш башталды. Кызыл кийимчен бул мына ушул экрандагы Датка командасы Талас облусунун Кара-Бура районунун, ошол эле мезгилде башка райондун оюнчуларынын курамасы десек болот. Ал учурда өтө жакшы мүмкүнчүлүк чабуул жаралып келе жаткан жана Датка командасы улакты. Алар замат эле Тайгазанга жетип келишти жана ыргытууга бир аз гана жетпей калгандыгын көрө алдык. Бирок Тайгазандын четине алып келип жайгаштырууга азыр Датка командасы өтө жакын болчу. Чабуул чындыгында өтө тез башталгандыгын байкап отурабыз. Азыр эми биз сиздер менен кошо эки тараптын курамы менен таанышмакчыбыз. Кызыл кийимчен Датка командасынын курамы төмөндөгүчө. Биринчи Жумабаев Замир Каш Добул атын минип жүрөт жана ошондой эле экинчи Жумагулов Мырза Тору аргымагы менен, андан соң Мырзажанов Чубак төртүнчү. Ал учурда эми жекеме-жекеде кызыл кийимчен Датка командасы учурда бул рет эми жекеме-жекеге чыкты жана Афияттан Шамшидинов Бексултан экендигин көрсөңүздөр болот. Бексултан бага чейин дагы жекеме-жекеде өзүн көрсөткөнгө аракетин көрүп келген албетте. Жана биз Датканын курамын аягына чейин тааныштыралы. 5-чи Куттубаев болот Султан Тору аргымагы менен, 6-чы Кенжебеков Кубаныч Гуксай аргымагы менен, 7-чы Төлөнов Бакытбек Көксерек аргымагы менен, 8-чи Иманкулов Мурат Жоргу аргымагы менен, 9-чы Райкан уулу Батыр Каратер аргымагы менен, 10-чы Тукенов Кудайберген Телтору аты менен, 11-чи Мырзабеков Санжар Месси аты менен, 12-чи Насыпбеков Фархат өзүнүн мына ошол күн канжа аргымагы менен экендигин айта кетсек болот. Жана ошондой эле бардык оюнчулар азыр жекеме-жекеде күрөшүп жаткан эки оюнчуга көңүлүн колуп турган мезгили. Кызыл кийимчен Датка оюнчусу жерден улак теңип алган жана Тайгазанды көздөй ошол замат бет алды жана ыргытууга жетишпей улак менен кошо жерге жыгылып түшкөн. Жана бул рет албетте мындай жерден чабуулду улантышы мүмкүн эмес. Азыр эми алардын атаандаштары Афиат курамы менен тааныштырам. Биринчи Кыдралиев Эрлан Сапха аты менен, 2-чи Супаев Бакыт Муртажис аргымагы менен, 3-чү Шамшидинов Бекболот Кайнар аргымагын минип жүрөт, 4-чү Мамбетов Бекболсун Асфар аргымагы менен, 5-чи Манилов Балбай Ахмар аргымагы менен, андан соң 6-чы Нурланов Ислам. Ал учурда Афиат оюнчусунун бири кара мамыга жөнөгөндүгүн көрсөңүздөр болот. Демек Афиат азыр азчылыкта 3 оюнчу менен ойноп турган мезгили. Афияттын оюнчусу Кыдралиев Эрлан 86-жылкы оюнчу, учурда Сапха аты менен ана ошол кара мамыда өзүнүн кезегин күтүүгө аргасыз. Биз болсо Афияттын курамын аягына чейин чыгарып коелду. Нурланов Ислам Муртажис аты менен, 7-чи Абсаматов Нурлан Захап аты менен, 8-чи Абдинасиров Жуудар Зарип аты менен, 9-чу катар санында Шамшидинов Бексултан жекеме-жеке чыкчу аргымакты Ляхивти минип жүрөт. 10-чу Тургунбаев Арген Уарт аты менен,
2000-жылдык оюнчу эң жаш экендигин баса беле кетели. 11-чи Керезбеков Адылбек Маза саты менен жана 12-чи Дүйшөналиев Чыңгыз. Ал учурда мына эми датка оюнчусу бул ирет Төлөнов Бакытбек. Такымына бекем кыскан улакты ошол мезгилде эми бул чабуулду жыйынтыгына чыгаруу үчүн дарамети жетеби. Чоң байкайлы азырынча алгачкы секундалар боюнча датка командасы Афиятка караганда бир аз күчтүүрөөк экендигин көрсөтүп жаткан мезгили. Афият буга чейин биринчи күнү оюн жүргүзгөн, бирок Афият мына жеңилип калгандыгын айта кетели. Арашан менен беттешип, Арашандан 11-2 эсебинде 9 улак айырмачылыкта жеңилип калышкан. Ал эми мына ушул экинчи Б тайпасындагы кезектеги дагы бир команданы көрөбүз. Датканын биринчи оюну. Демек, Датка мына ушул Афият менен ойногондон кийин дагы Арашан менен оюн жүргүзөт. Ал учурда Тайгазандын оозунда тактап айтсак, мына эми Афияттын Тайгазандын оозунда беттештирип жаткан кези, ондуктан Афият азыр коргонуу бөлүгүн жүргүзүүгө аракетин жасайт. Жана Төлөнов Бакытбек көксөрек аргымагы менен алгачкы улакты жаратты. Жана 1-0 эсебин азыр Датка командасы каттап коюуга жетишти. Датка командасы Талас облусунун Кара Бура районунан келген улакчыларды өзүндө камтыйт. Жана бир гана Кара Бура эмес, ошол эле мезгилде Бакай Ата, Манас сыяктуу ошол райондун оюнчулары бар экендигин буга чейинки бизге ana ошол көк бөрү калыстарынын бири маалымат катары айтып өткөн. Эми алгачкы улакты жаратып алган соң Афият командасы кийинки улакты тактап айтсак Тайгазанга жайгашып калган улакты азыр баштапкы чекитке жайгаштырууга келди. Азыр эми 4 оюнчу улак аракетин улайт. Өтө жакшы көрүнүш. Азыр Датканын оюнчусу Кутубаев болот. Өзүнүн Султан Тору аргымагы менен алгачкы аракетинде эңип кеткен. Андан кийин сүрмө топ менимче кыйналбастан сүрүп чыгарат. Анткени ага каршы 3 оюнчу. Афияттан 3 оюнчу ойногонго жете алган. Өзгөчө кызыктуу деңгээлде бул беттештин башталгандыгын көрүүдөбүз. Датка дагы чындыгында бекеринен бул мына тайпага жайгашпагандыгын көрсөтүп жаткан кезде, ошол эле мезгилде Афият биринчи беттешин жеңилип калса дагы мына үмүтүн үзбөй азыр кийинки беттешти улантып жаткан мезгили. Эгер деле Афият кийинки жарым финалга чыккысы турган болсо, анда бүгүн мына Датканы өтө чоң айырмачылыкта жеңиш керек. Ошолда мына эми Даткадан Тукенов Кудайберген күрөш жүргүзүүдө жекеме-жекеде. Ал эми алардын атаандаштары Афияттан мына эми Керезбеков Адылбек борбордук бөлүктө күрөш жүргүзгөн. Афиятта 2 оюнчу бар, Шамшидинов Бексултан жана Керезбеков Адылбек Мазас ошол мезгилде Ляхив аргымактары менен кошо мына борбордук бөлүктө күрөш жүргүзүп алат. Жана кызыл кийимчен мына эми байкасаңыздар Датка оюнчусу улакты такымына бекем кыскан. Жана анын максаты учурда атаандаштарынын Тайгазаны жетип барууга азырынча бир топ окуя бар алдыда эңип алуу же болбосо такымга кысып алуу бул башталышы гана чабуулдун. Эми чабуулду жыйынтыгына чыгаруу үчүн мына ушул улакты алып бара жаткан оюнчуну өнөктөштөрү кастарлап, аны чындыгында ал үчүн жолду ачып бериш керек. Ошондо гана ийгиликтүү болуп, чабуул соңуна чыгышы ыктымал. Андыктан азыр эми кезектеги жекеме-жеке аракетти көрөбүз. Бирге бир чыныгы кооз мезгил орундалууда. Жана жекеме-жекеден соң эми Шамшидинов Бексултан бул ирет Афият командасынын намысын коргоодо. Тукенов Кудайберген Датка командасы үчүн мына ушул тегерекченин ичинде ат салышып жаткан мезгили. Азыр эми кимиси эңип кете ала тургандыгын чогуу байкайлы. Жекеме-жеке чыгууда көбүнчө Датка оюнчулары көбүрөөк активдүүлүк көрсөтүп жаткандыгын байкасаңыздар болот. Азырынча 2 аргымак тең өтө кооз тирешти жүргүздү. Жана Датка оюнчусу Тукенов Кудайберген эңип кетүүгө жетише алган. Азыр эми чабуулду жыйынтыгына чыгарууга
аракетін жасайды. Ал эми Афият коргонуу бөлүгүндө ойноого аргасы алгачкы чабуулду өткөрүп 1-0 эсебин жаратып койгондон кийин эми датка чындыгында кийинки мына убакты салуу аракетин дагы да болсо улантып жаткан кези. Дал ушуна улак оюн таласын таштап чыгып кеткенден кийин кайрадан ортоңку бөлүктө жекеме-жеке чыгууда уланмакчы. Ал эми жекеме-жеке чыгып турган мынакей эки жааттын тең өкүлдөрүн көрүүдөбүз. Афият командасынан Керезбеков Адылбек, ал эми ага атандаш жаратып жаткан Даткан өкүлү бул 6-чы катар номурдагы Кеңешбеков Кубаныч, өзүнүн алдындагы Көк Сайт деген аталыштагы аты менен аргымагы менен күрөш жүрүп жатканын көрүүдөбүз. Азырынча эсеп сандары 1-0 экенин кесиптешим Зиярат айтып өттү. Ал эми айта турган болсок, мынакей назарыңыздарда кызыл кийимчен бул Датка командасы, ал эми алардын атандашы Афият жашыл кийимчен. Азырынча улакты эң алууга экөөнүн тең даремети жетпей жатканын айтсак болот. Азырынча Датка дагы коргоонун мыктыгын көрсөтүп жатат, бирок бул жекеме-жеке чыгууга бар болгону бир эле гана мүнөт убакыт берилет экенин айтмакчыбыз. 1 мүнөт аралыгында эч нерсе кыла алышпаса, анда кезек кийинки улакчыларга берилет. Алар жекеме-жеке чыгып күч сынашмакчы. Бирок аңчак эле мынакей 11-чи катар сандагы Керезбеков Адылбек Мазас аты менен улакты эңип кете алган жекеме-жеке чыгуудан. Бирок ошол улагы менен түп-түз эле барып Тайгазанды адаштырып алды. Айтор Тайгазандан дагы озуп өтүп барып аркы белгиленген оюн талаасынын сыртына чыгып кеткендигин көрө алдык. Кайрадан эле буга чейинки көргөн аймакта жекеме-жеке чыгуу болуп өтмөкчү. Жана ошол жекеме-жеке чыгууга кимдер бел байлет болду экен, азырынча байкап турсак, мынакей биринчи аракетинде эле кызыл кийимчен Датка командасынын өкүлү улакты эңип кете алган. Албетте Афият өкүлү коргонууга да, улак үчүн күрөш жүргүзүүгө дагы убакыт жетишпей калган. Улак менен мына учурда 12-чи номурдагы Мырзабеков Санжар такымына бекем кыска мойдон бара жаткан көрөбүз. Ал эми бул жакта ой болбойт мындай. Оюн эрежесине ылайык келбеген нерсе аракеттер булар. Анткени аты менен атандашын, аттын үстүндөгү атандашын сүзүү бул оюн эрежесине туура келбеген көрүнүш экенин айтып өтмөкчүбүз. Бирок ага карабастан ортодо калыс бул оюн учурунда улак үчүн күрөш болуп жаткан көрүнүш катары кабыл алды. Аны ооз эки гана эскертип берип, ал эми кара мамыга чыгарбаганын көрсөк болот. Ал эми баарыбыз билебиз, буга чейин ошо 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мыкты улакчылардын бири Манас Ниязов, казакстандык жигитти дал ушундай эле көрүнүштө аты менен сүзүп алган болчу. Албетте ал деле атайлап болгон эмес, бирок ошол учурда мынакей Казакстан жигити эсин жоготуп коюуга чейин барган. Ал эми бул жакта жаңы эле аттын үстүнө кулап түшкөн 12-чи номурдагы Жасыпбеков Фархат аттан ушундай аттын башы менен башы сүзүшсө дагы кайрадан аттын үстүнө минип алып улакты тартуусун улантып жаткандыгын көрдүбүз. Дал ушул учурда мынакей улак менен ошол мырза бара жаткан, бирок тилекке каршы оюн таласын сыртына чыгып кеткендиктен беттеш эми Тайгазанга жакыныраак аймакта уланмакчы. Азыр мына эми Датка командасынын Тайгазандан жакын аймакта жекеме-жеке чыгуу болуп өтмөкчү. Байкап турсак, ал эми биринчи бөлүктүн аякташына бар болгону 2 мүнөттөн бир аз азыраак гана убакыт калды. Жекеме-жеке чыгууда улак үчүн күрөшүп жаткандар булар Афият командасынан Керезбеков Адылбек, кайрадан эле Маза аты менен ал эми ага атандаш жаратып экинчи командадан улак үчүн күрөш жүргүзүп жаткан бул 10-чу катар сандагы Тушенов Кудайберген. Учурда бар болгону 19 гана жашта экенин айтсак болот. Ал эми атандашы Афият командасынан учурда жашыл кийимчен Керезбеков
Адылбек 92 жылкы атаандаштан дээрлик 6 жаш улуу экендигин баса белгилеп айтмакчыбыз. Бирок ошого карабастан мынакей өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, Тушенов Кудайберген азыр эч кандай эки улакчынын аракеттери ишке ашпай жатат. Бача айтып өткөнбүз, жекеме-жеке чыгууда улакты тартып алуу үчүн, эңип кетүү үчүн бир гана убакыт берилет, бир гана мүнөт убакыт берилет. Ошол бир мүнөт убакыт аралыгында эч нерсе кыла албаса, анда кезек кийинки улакчыларга берилет деп айтканбыз. Дал ошондой мынакей. Бул жекеме-жеке чыккан улакчылардын убактысы дагы соңуна келип жетип, аракеттери ойдогудай болгон жок. Кийинки жекеме-жеке чыга турган улакчылар Датка командасынан экинчи болуп жекеме-жеке чыккан бул Кеңешбеков Кубаныч 98 жылкы жигит. Ал эми анын атаандашы Шамшидинов Бексултан 92 жылкы. Мынакей Кеңешбеков Кубаныч эми гана улакты такымына бекем касып баскан бойдон атаандашынын тайгазаны көздөй сапар алганын көрөдөбүз. Алдынан бир гана атаандашы жолун тороп чыкты. Бирок ага карабастан сапарын улантууда тайгазанды көздөй. Азырынча жок. Тайгазандан бир аз Датка Афиат командасынын өкүлдөрү сүрүп чыгара алды. Кайрадан ортоңку бөлүктө улак үчүн болгон күрөш. Улак дагы да Датканын карамагына сакталып калганын көрсөңүздөр болот. Кайрадан мынакей экинчи чабуулу, экинчи аракетине дагы кайрадан эле Афиат коргонууда өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө. Бул жактан эми албетте Датка командасынын оюнчусуна улакты өткөзүп бериш керек. Анткени ушунча биринчи, экинчи аракет кылды, экөөнүн тең эч кандай бир натыйжа чыкпагандыктан мынакей улак азыркы учурда 8 номерде болгон болчу, бирок ал өзүнүн өнөктөшүнө өткөзүп берди азыркы улакты. Улак азыркы учурда мынакей ортоңку бөлүктө Афиат командасы 7 номер Аксаматов Нурлан менен Датка командасынын 7 санындагы Төлөнов Бакытбектин ортосунда кызуу жүрөш жаткандыгын көрөдөбүз. Улакка экөө тең бекем жабышып алган, эч кой бергиси жок. Бирок ошол улакты өз командасына жигитине сатап алуу үчүн ортодогу башка өнөктөштөрү ортодон жарып киргенине карабастан мынакей улак колдорунан чыкпай келет. Эми гана Афиат командасы улакты кой берүүгө мажбур болгон. Ал эми улак болсо азырынча Датка командасынын өкүлүндө. Айта кетсек, эсеп сандары Датка командасынын пайдасына 1-0. Улакты дагы эле өзүнүн такымына бекем кыскан бойдон Төлөнов Бакытбек өзүнүн максатына көздөп жатат. Жок, канчалык алдынан чыгып тороп кактылап алсын, эч токтогусу жок. Төлөнов Бакытбек өзүнүн алдындагы көк серек аргымагы менен кайрадан ортоңку бөлүктө улак үчүн күрөштү көрдөбүз. Эми мынакей Афиат эми гана улакты өз карамына өткөзгөнүн көрсөңүздөр болот. Улак 4 номердагы Мамбетов Бекболсунда минген аты Асфар. Өтө бир бүйүр кызган беттеш болду. Чоң атаандаштык, анткени эсеп сандары ушул мүнөткө чейин мынакей биринчи бөлүктүн акыркы мүнөттөрүнө чейин 1-0 экенин айтсак болот. Ал эми кайрадан Датка командасы улакты өз карамагына кайтарып алды. Ал 11-чи катар сандагы Керезбеков Адылбек маза саты менен мынакей тайгазанга жакындап келип, аны айланып өтүүгө гана мажбур. Анткени анын колундагы улакты ал үчүн атаандаштык дагы да болсо Афиат командасынын өкүлдөрүндө. Азыр кайрадан улак Афиат командасынын тайгазана жакын аймакта жекеме-жеке чыгууда уланмакчы. Датка командасынан жекеме-жеке чыккан бул
Кеңешбеков Кубаныч. Айтып өткөнбүз 98-жылкы жигит деп. Ал эми өзүңүздүн назарыңыздардагы жашыл кийимчен Афиат командасынан Керезбеков Адылбек кайрадан эле. Мынакей бул мырза буга чейинки жекеме-жеке чыгууларда кездешкен болчу. Ал көрүнүштө Керезбеков Адылбек өзүнүн баягы жаш курагына салды, айтор ийгиликтүүрөөк чыгып келген бул жекеме-жеке чыгуудан. Демек бул кийинки жекеме-жеке чыгуусунда кимиси ийгиликтүүрөөк болот экен? Азырынча улакты коргоп жаткан Датка командасынын өкүлү Кеңешбеков Кубаныч. Жана аңы жакындаки улакты жекеме-жекеде утуп чыкканына карабастан Кеңешбеков Кубанычтын биринчи бөлүк соңуна жетип, демек ортодо калсын ышкыры жаңырды. Эсеп сандары 1-0 аяктады. Биринчи 20 мүнөттүк алдыда бизди дагы кийинки 20 мүнөттүк күтүп турган маалы. Бул бар болгон биринчи таймдан аякташы. Алдыда бизди экинчи 20 мүнөттүк күтүп турган маалы. Жакшы абал жаралды. Жана азыр байкасаңыздар Датканын оюнчусу Жумагулов азыр чындыгында ээринен түшүп калган. Жана бул рет чындыгында кайрадан талаш ушул борбордук бөлүктө өнүгүп жаткан кези. Бирөө дагы азырынча эңи элек аракет көбүнчө мына ошол эки тараптан тең жүргөн. Жана Афиат оюнчусу азыр эң алууга жетишти дагы өзүнүн тайгазаны көздөй жүрүп барууда. Андан тез эле түрдө Датка оюнчусу бул рет улакты тартып алган. Жана каптал сызыкты көздөй оюнчулар чыгып кетти. Ана эми байкасаңыздар Афиаттын жакшы чабуулу башталган болчу, бирок аны жыйынтыгына чыгара алган жок. Ал эми Датканын биринчи катар санындагы оюнчусу Жумабаев Замир. Эң эле тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Андыктан чындыгында Замир азыр өзүн мыкты түрдө көрсөтө алды буга чейинки эпизоддо. 76-жылкы оюнчу көк добол аргымагын минип жүргөн кези аны менен тең куракташ ошол Жумагулов бар экендигин айта кетели. Учурда эми Шамшидинов Бексултан, Афиаттан ушул мезгилде Тукенов Кудайберген бул рет борбордук бөлүктө күрөш жүргүздү. Ошол мезгилде Датка оюнчулары жылып кете алган. Үчүнчү улак ыргытууга өтө жакын келишти. Жана тайгазанга аракет, бирок тайгазандан азыр улак орундалган жок. Өтө жакшы чабуулду чындыгында азыр жыйынтыгына чыгара албай калды Датка оюнчулары. Ошол замат ыргыта албай калган оюнчу алмашууга кетип, анын ордуна дагы бир өнөктөш кирип келгендигин көрөбүз. Бул рет эми андан кийинки окуя мына сызыктан ары өтүп кеткендигин көрүүбүз. Демек жекеме-жеке көрүүнү азыр улантмакчыбыз. Жекеме-жеке көрүнүш орундалат. Буга чейин биз мына ошол Даткадан Жумабаев Замирди көк добол аты менен борбордук бөлүктө көргөнбүз. Тел торуну минген Кудайберген, Тукенов дагы өзүн көрсөтө алган 98-жылкы оюнчу экенин айта кетели. Ал учурда эми жекеме-жеке күрөш үчүн азыр мына чогуу байкайлы борбордук бөлүктө күрөш башталды. Улакка азырынча эңкейип аракет кылган жок. Мына эми жашыл кийимчен Афиат командасынан учурда Керезбеков Адылбек, ал эми анын атаандаштары Даткадан Тукенов Кудайберген күрөш жүргүзүүдө. Улакка жетип алууга азырынча өтө кыйын болууда. Эми гана эңип алганга аракетин чындыгында мына ошол Датка оюнчусу көрүүдө, бирок аягына чейин эңип жетпей жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Бул рет Датка оюнчусу улакка ээлик кылды. Жана Кудайберген азыр ошол тегерекченин сыртына чыгып кете турган болсо, анда кайсы бир деңгээлде бул үчүнчү улакты командага алып келиши
ыктымал. Анткени ар бир оюнчу атаандаштарын бирден жаап байкасаңыздар жакшы оюнду жүргүзүп жаткан кези. Жана ошондой эле азыр Тайгазанга мына бир аз гана аралык бар. Андыктан эми гана датка оюнчусу сорулуп чыккан жана ошол мезгилде алдынан бир оюнчу тосуп чыкты да, бирок андан кийинки улакты ыргытууга жете алабы. Азыр аягына чейин ыргыта элек Афиат оюнчусу бул чабуулга чыккан атаандашына чып жабышкан жана ошол мезгилде чабуулду жыйынтыгына чыгарып азырынча ыргытууну салууну көрө элекпиз. Афиат акыркы аракети менен чындыгында тиштенип аракетин көрдү. Улак учурда мына эми Датканын оюнчусу Замир Жумабаев экендигин айта кетели. Замир Жумабаев азыр улакты өнөктөшүнө өткөрүп береби. Чогуу байкасак болот. Бул ирет атаандаштарынын ортосунда калса дагы мына аягына чейин чымырканып оюн жүргүзүп чындыгында өзүн көрсөтүүдө. Жана ошондой эле өнөктөшү Жумагуловго өткөрүп берип азыр жакшы оюнду жүргүзүп жаткан кези жана андан кийин окуяны өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок сырткы сызыкка чыкпашы керек. Азыр жок, демек сыртка чыгып кеткен. Ошондон улам бул ирет эми мына азыр эми чогуу байкайлы. Жекеде азыр сиздер менен чогуу байкайбыз. 11-катар санында Датка командасынан учурда мына Мырзабеков Санжар. Ал эми Афияттан Шамширинов Бексултан күрөш жүргүзүп жаткан мезгили жана Тайгазанды көздөй ыргытылган улак. Ал учурда чындыгында өтө жакшы бир кооз ыргып баргандыгын көрүп алдык. Улакты эмес, бул эр азаматтар чындыгында топту ыргыткандай эле азыр өздөрүн көрсөтүп жаткан мезгили. Азыр 3-чү улакка өтө жакын болду Датка оюнчулары. Аны Афият менимче мойнуна алат. Азыр болсо эми жыйынтыгына чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Тайгазандын түбүнө улак түшүп калган жана мындай башаламандыктын арасынан бир оюнчу эңип алып эч кандай тоскоолдуксуз ыргытуусу өтө оор. Ошондуктан мындай жерде дагы командасы даярдашы жакшы аракетти көрүшү керек болот. Учурда эми Насыпбеков Фархат улак менен өзүнүн жүрүшүн улантууда, өздөрүнүн Тайгазаны көздөй барып, андан соң айланып келип чабуулга барабы. 2-3 атаандашын артта калтырган жана бул ирет эми жок, чабуул уланбайт. Демек, эже бузуу болгондугуна байланыштуу азыр тегерекчен ичинде жеке көрүнүшү орундалат. Азыр эми Мырзабеков Санжар учурда Месси аргамагы менен борбордук бөлүктө мына жекени көрсөткөн. Ал учурда кайрадан сызыктан ары чыгып кеткендигин, каптал калыс каттагандыгын көрүүдөбүз. Месси менен бирге мына ошол Санжар Мырзабеков мына жекеде өзүн көрсөтүүдө. Ал учурда мына эми чогуу байкайлы, кайрадан жеке көрүнүшү орун алышы керек. Эсиңиздерге сала кетсек, бул 2-чи тайм жана 2-чи таймдагы чабуулдар 1-чи бөлүккө караганда алдаганча күчтүүрөөк жана ошондой эле ылдамдыгы боюнча дагы айырмаланып турган мезгили. Эки команданын мына эми чыныгы оюнун көрүүдөбүз. Жана Мырзабеков Санжар кайрадан борбордук бөлүктө Месси менен оюн жүргүзүүдө жана Манилов Балбай азыр Ахмар аргамагы менен күрөш жүргүздү жана борбордук бөлүктө жайгашкан. Улакты биринчи болуп Датка оюнчусу Насыпбеков Фархат илип кеткен. Ошол мезгилде эми өздөрүнүн Тайгазаны көздөй барып, балким айланып келеби. Жок, атаандашы артынан саяк түшүп алган жана ошол мезгилде аягына чейин ыргытууга азыр мүмкүнчүлүк жаралабы. Чогуу байкайлы, Тайгазанга жетип барышты. Эми чабуулду жыйынтыгына чыгарууну ойлошот. Дал ошондой кезекте Казан жанындагы, Тайгазан жанындагы беттешти көрүүдөбүз биз. Албетте
Бул жакта Датка командасынын чабуулунан көздү көрсөк, азырынча эч кандай бир ал чабуулунан ийгилик чыкпай келет, бирок кантсе дагы улакты өз карамагына сактап калгандыгын байкасаңыздар болот. Ал эми Афиат командасы эмне кылсын? Алар бар болгону ушул сыяктуу көрүнүштөгүдөй атаандашын чабуулун жокко чыгаруу аракетинде аларды оюн талаасынын сыртына сүрүп чыккан аракети. Демек кезекте кайрадан эле жекеме жеке чыгуу беттеши орун алмакчы ортоңку бөлүктө. Жекеме жекеде Афиат командасынан 5 номердагы Манилов Балбай, астындагы Ахмар аты менен, ал эми ага атаандаштык жаратып жаткан кызыл кийимчен Датка командасынын өкүлү Мырзабеков Санжар. Месси аты менен. Көрө алдык мынакей Месси менен эми ушул көзөрмөндөргө улак жарата алабы? Жок. Жакшы. Бул көзөрмөндөрдө 11 номер. жакшы бир аракет менен Месси айткандай эле үстүндөгү чабандеси Мырзабеков Санжар эсеп сандарын 3-0 өзгөрткөндүгүн көрө алдык. Албетте Датка алгачкы бөлүктөргө салыштырмалуу алда канча ийгиликтүүрөөк, ишеничтүүрөөк көрүнүп жаткандыгын баса белгилеп айтсак болот. Кезекте кайрадан ортоңку улак ташталган бөлүктөн оюн уланмакчы. Айта турган болсок, Манас оюндары ошол эле Кыргыз Республикасынын президентин кубогу көкбөр оюнча мелдештер өтүүдө. Бул мелдештер жөн гана Кыргыз Республикасынын президенттик кубогу эмес, ошол эле Манас оюндары, Айкөл Манас ойноп жүргөн оюндардын бири экендигин айтсак болот. Көкбөрү тарыхы бай экенин, өзүбүздүн биз салтыбыз, өзүбүздүн тарыхыбыз десек болот. Бул оюнду айтсак, Манас эпосунда көкбөрү жаз келип, жер жанданып, жыл алмашкан мезгилде, дал ошол Норуз майрамынын алдында Манас бабабыз өзүнүн 40 чоросу менен минген аттары ак куланы бирде тору чарды алмаштырып минип, улак тартып, оттон ары бери секиртип ойноп жүргөн деп эскерилет Манас эпосунда. Ошондой малдардын биринде 40 чоросу менен улакты биринен бири өткөзүп, улакты тартып келип, акыры Манас бабабыз Бакайдын алдына улакты таштады деген дагы саптар бар экендигин айтып өтмөкчүбүз Манас эпосунда. Дал ошол Манас эпосун эскергенден кийин демек Кыргыздын тарыхы экенин, Кыргыздын тарыхы бай экендигин баса белгилеп айтсак болот. Азыр болсо улак менен мынакей Афиат командасынын оюнчусу Бекем такымына кыска бойдон каршы бир, башкача айтканда футболдун тили менен айтканда контур чабуулга чыккандыгын көрсөк болот. Ага атаандаш жаратып жаткан Датка командасынын оюнчусу тилекке каршы мынакей Афиат командасынын чабуулчусу Керезбеков Адылбек Тайгазандан алда канча алыстап кеткендигин көрө алдык. Бирок бул жакта ортодо калысындагы ышкырыгы жаңырып, Ошондой бир сүрөйүн деп аттым эле. оюндун токтотулгандыгын көрө алдык. Экинчи бөлүмдүн 15 минутасы. Бул жактан калыс эмнеге эреже токтотулду экен? Же эреже бузулду, же айтор улак оюн таасын таштап кетти деген пикирде оюн эрежесин токтотту. Дал ошондой мынакей Датка командасын бир оюнчуга аз калтырды. Ортодо калыс, ал 3 номердагы Мырзаканов. Дал ушундай Мырзаканов аттуу 3-катар сандагы жигит өз командасын, Датка командасын бир оюнчуга азчылык калтырды. Албетте бул Афиат үчүн жакшы бир мүмкүнчүлүк, анткени алар бир оюнчуга көбүрөөк ойноп, эсеп сандарын теңдеп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Азырынча алар бир да улакты атаандашынын Тайгазанына сала элек. Бирок кантсе да мынакей ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып салып кетет деген дагы үмүттөбүз. Азырынча Афиат командасы Датканын Тайгазана жакын аймакта күрөш жүргүзүп жаткандыгын көрөдөбүз. Ай атаңгыр ай. Ай атаңгыр. Жашта.
Жок, бул жактан Афияттын чабуулда аракеттери эч кандай ишке ашкан жок. Тескерисинче мынакей Кетти. Датка командасынын оюнчусу улакты такымда Бекем кыска бойдон атаандашын Афияттын тайгазанын көзүнө Сапар алды. Ал Сапардын алдына токтоткон жолун тосуп чыккан 3 Афияттын оюнчусу бар. Бирок бул жерден кайрадан эле ортодо калыс ышкырып оюнду токтоткондугун көрө алдык. Жигит. Ölmüş mü? Азырынча түшүнсүз ортодо калыс эмнеге оюн эрежесин токтоткондугу. Telefonun sıraç, telefonu. Ekonomik teң al bir önüme öğrensin Далышына мынакей 11-катар сандагы Керезбеков Адылбек. Жок, бул жакта Датка командасынан 11-ci номерлери Мырзаканов аттуу жигит чабуулга бара жаткан маалда ортосунан оюн эрежесин бузуу менен токтотуп чыккандыгы үчүн Афияттын оюнчусу кара мамга чыгарылган болчу 11-катар сандагы Керезбеков Адылбек. Бирок аңчакта мынакей ал чабуул орун алгычакта ортодо калысында ышкыруу жаңырып, экинчи 20 мүнөттүк соңуна келип жеткендигин маалымдады. Демек бизди алдыда акыркы чечүүчү 3-чү бөлүк күтүп жатат. Андыктан биз менен бир болуп, биз менен алыстабай туруңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Үчүнчү таймга чакырабыз. Таластын Датка командасы азыр эми Чүйдүн Афият командасына каршы беттешин өткөрүп жаткан мезгили. Бул Б тайпасындагы дагы бир беттеш жана ошол замат Афияттын кезектеги чабуулу жана Тайгазандын оозуна барып ыргыта албай калган мезгилде сиздер менен чогуу көрө алдык. Чындыгында азыр өзгөчө Афияттын алгачкы улагы жаралып калышы мүмкүн болчу. Тез чабуулду алар уюштура алды. Демек 3-чү таймга башкача бир маанайда көтөрүлүп келгендигин айта кетишибиз керек. Учурда эми эки тарап кандай оюнду бул бөлүктө көрсөтөт, аны алдын ала айта алабыз албетте. Ал эми чабуулдарга бай, ошол эле мезгилде Датка командасы 3-0 эсебин андан ары көбөйткүсү келет. Ал эми алардын атаандашы Афият алгачкы улакты жаратуу менен өздөрүнүн эрдик мүнөзүн ойготуп, андан соң балким мына эсепти теңеп кеткенге жете алат. Бирок эми алгачкы улакты жаратышы керек. Ал учурда аянттан тышкары чыгып кеткендей оюнчулар, бирок калыс жанында. Демек дагы да болсо оюн ошол ат майдандын чет тарабында орундалып жаткан мезгили. Экрандын сол тарабында жайгашкан Тайгазанды көздөй Датка командасы чабуулдарын жасайт. Ал эми экрандын оң тарабында жайгашкан Тайгазанга Афият командасы өздөрүнүн чабуулун орундата тургандыгын айта кетели. Ар бир таймда ушундай алмашуулар, Тайгазан алмашуулар орундалат. Ошол нерсе азыр эми ошондой түрдө чабуулдар жүрүп жаткан кези. Ал учурда жекеме жеке үчүн күрөшүүгө жай бастырып, аргымактар менен эки тараптын оюнчулары жакындап келүүдө. Экранда Жумабаев Замир болуп өттү буга чейин. Азыр эми жекеме жекеде чогуу көрөлү. Жана ошондой эле бул рет Тукенов Кудайберген Датка командасынан, анын атаандашы Нурланов Ислам Муртажис аргымагы менен мына ошол жерде күрөш жүргүзүп жаткан мезгили. Ал учурда эми жекеме жекеде азырынча активдүү тарап көрүнбөйт. Афият артынан мына эми оюн жүргүзүп азыр бир аз басымга барып жаткан кези. Жана ылды эңип алып азыр өтө жакшы көрүнүш. Жана Тукенов Кудайберген жекеме жекеде ылды эңкейер замат улакты эңип ала тургандыгын буга чейин көрсөткөн. Азыр болсо улак дагы да болсо алардын карамагында. Экранда Тукенов Кудайберген 98-жылкы оюнчу. Байкасаңыздар, бул 19 жаштагы оюнчу тел тору менен азыр аны өзүн мыкты тараптан көрсөтүүдө. Жекеме жекеде
мына илип кетип өзүнүн жанагы мына ошол каруулуу оюнчу экендигин буга чейинки эпизоддордо эле далилдеп кое алган. Азыр сыртка чыккандыгына байланыштуу эки тарап кайрадан кайтып келет. Жана Афият менен Датка бул ирет эми кимиси жеңип чыгат, чогуу байкайбыз. Азырынча Афият бул ирет эми өзүн көрсөтүшү керек. 4-минутта өтүп 5-минутага убакыт кетти. Улак сырттан, аянттан сырткары кеткен. 0 боюнча Ошого байланыштуу азыр эми кайрадан жекеме-жеке үчүн күрөш жүрүүдө. 9-катар сандагы Шамшидинов Бексултан 92-жылы төрөлгөн нашыл спортчу Ляхив аталган аргымакты минүүдө, бирок атаандашы күчтүүрөөк болуп чыкты. Кенжебеков Кубаныч тез түрдө такымына бул улакты кыскандагы ошол замат атаандаштарынын тайгазан эмес, таптакыр капталды көздөй чуркап жөнөдө. Жана күлүгүн токтото албаган соң атаандаштары тараптан тоскоолдукка дуушар болгон соң азыр эми Фиат командасынын тайгазанына жакын жерде учурда жекеме-жеке көрүнүшү уланат. Кенжебеков Кубаныч Көксай аргамагы менен бул оюнчу да 98-жылы төрөлгөн. Фиаттан учурда Келезбеков Адылбек күрөш жүргүзүп жаткан кези. Келезбеков Адылбек атаандашына караганда 6 жашка улуураак жашыл кийимчен оюнчу. Азыр эми бул жекеме-жекеде Фиат оюнчусу бир аз күчтүүрөөгүн көрсөтүп жаткан кези. Ошол эле мезгилде жекеме-жекеде албетте аргымактын чыныгы даярдыгы, аргымактын күчтүүлүгү бир топ нерсени чечет. Ал атайын үйрөтүлгөн сайыпкер тараптан чындыгында үйрөтүлүп бир топ даярдыктан өтөт. Ал учурда Фиат командасы буга чейинки Келезбеков Адылбек такымына улакты кысып алган, бирок азырынча Датка оюнчулары өздөрүнүн тайгазаны көздөй бул ирет атаандаштарын жолото элек. Азырынча талаш мына ушул борбордук бөлүккө жакын жерде жүрүп жаткандыгын көрөбүз. Жана кайрадан эле Афият эми чабуулга чыгууга бел байлап көрөт. Бул ирет өтө жакшы көрүнүш. Келезбеков Адылбек мазас аргымагы менен тайгазанга жакындап барууда. Жана акыркы секундаларда, акыркы көз ирмемде Датка атаандаштарынын багытын өзгөртүп тайгазандан кайдырып өткөн. Жана Адылбек жалгыз азыр ыргытууга жете алган жок. Тайгазанга жакындап келүүдө эле бул улактын тайгазандан орун алышынан кабар бербейт. Андыктан тайгазанга келгенден кийин дагы бир топ чындыгында өздөрүн көрсөтүшү керек болот. Ушул тайгазандын түбүндө чыныгы күрөш жүрө тургандыгын ар бир эле беттеште көрүп келебиз. Ал учурда кайрадан эле Фиат оюнчулары улакка бекем жабышып, азыр үчүнө эле себеп жаралып калгандан кийин өздөрүнүн мүнөзүн көрсөтүүгө аракетин көрүүдө. Улакты салбай беттешти бүтүрүү кайсы бир деңгээлде чындыгында уят болушу мүмкүн. Ошондон улам азыр Фиат өзүнүн толук күчүн жумшап жаткан кезде. Бирок спортто ар кандай көрүнүштөр орун алат. Андыктан эгер деле 0 эсеби менен деле жыйынтык талкалап турган болсо, анда кейбеши керек. Ар бир оюн сайын көп көрүүчүлөр, биздин убакчылар өнүгүп, чыныгы ички чемпионатта президенттик кубок болобу, 9 май беттеш болобу, Ноорус беттеш болобу, чындыгында өздөрүн көрсөтүүдө. Жана учурда Мырзаканов Чубак учурда атаандашынан улакты жылуу алган. Ошол замат эми мына өнөктөшүнө мына ошол Айтбекке өткөрүп берген. Айсарыны минип алып азыр бул ирет эми өзгөчө күрөш жүрдү дагы жерге улакты түшүрүп жибергендигин көрүп отурабыз. Азыр жерден мындай топтун арасында эңип кетүү дагы оңой эмес. Эгер эле жекеме-жекеде эки эле оюнчу отурган болсо, мындай мына оюнчулар үйүлгөн жерде чындыгында созулуп улакка жетүү дагы оңой эмес. Ат бир бөлүгүн шыйрагынан болобу, чындыгында тебелеп туруп алышы мүмкүн. Андай жерден дагы чындыгында жакшы чеберчиликти оюнчулар көрсөтүшү керек. Ал учурда жерден илип кетүүгө өтө жакшы ушул Куттубаев болот. Өзүнүн Султан Тору аргымагы менен
улак теңип кете алган, бирок андан ары Чабуулдун тагдыры чындыгында өтө мыкты болгон жок. Султан тору менен чындыгында эңип кетип, андан соң Чабуулга чыгууга аракетин көргөн болчу. Азыр эми кайрадан жекеме жеке көрүнүшү уланып жаткан кезде жекеме жекеден кийин эми мына убакыт дагы өтө азайып барууда. Албетте Афияттын пайдасына эмес, учурда мына Датка командасы пайдасында кетүүдө. Мына эми Тургунбаев Арген Уарт аргымагы менен жана ошондой эле Кенжебеков Кубаныч борбордук бөлүктө Көксай аргымагы менен жана ошондой эле 10-чу катарсындагы жашыл кийимчен ушул мына байкасаңыздар күрөшкө чыккан, бирок 2000-жылкы боюнча азыр албетте карулуу бир топ өзүнөн улуу болгон атаандашына туруштук бере алган жок. Жана ошол замат андан 2 жашка гана улуураак болгон Көксай аргымагы менен Кубаныч илип кеткен болчу. Эми андан ары сапаттуу Чабуулдун дагы өнүгүшүн байкаган жокпуз, бирок чыныгы акыркы минутталар өзгөчө чоң деңгээлде уланып жаткандыгын байкасаңыздар болот. Азыр эми мындан кийинки Чабуулдарда күтөбүз. Афият командасынын тайгазанынын артында улак жайгаштырган кезде, демек жекеме жеке орундалышы керек. Кезектеги мынакей жекеме жеке чыгуу беттеши Афият командасынан Керезбеков Адылбек, ал эми атаандаш жаратып жаткан Датка командасынын өкүлү Кенешбеков Кубаныч. Бачейдин кесиптешимиздер айткандай, бар болгону 98-жылкы жигит, бирок ошо жаш курагына карабастан мынакей өзүнүн агалары менен тең тайлаш ат үстүндө оюн алып барып жаткандыгына мактоо айтсак болот бул жигитке. Бирок азыркы учурда тең жекеме жеке чыгууда өзүнүн алда канча баягы улуураак десек да болот, чеберирээк өзүнүн атаандашы Керезбеков Адылбек алдырып жиберген болчу. Бирок Керезбеков Адылбек дагы ошол эле учурда улак менен кошо оюн таасын таштап чыгып кетти. Кайрадан ортодо жекеме жеке чыгуу беттеши орун алмакчы. Айта турган болсок, улак көк бөрү тартыш боюнча мелдештерге жалпысынан болуп 4 дубандан 11 команда катышууда. Алар Ысык көл, Чүй, Талас жана Ош облусунун өкүлдөрү. Бул жактан Нарын, Жалал Абад жана Баткен областынан көк бөрүчүлөр келген эмес. Азырынча Датка командасын Чабуулдун көрүүдө, ал эми Афият болсо тийиштүү түрдө коргонууда. Мына караңыздарчы, Датка командасынын оюнчусу кандай өзүнүн алдындагы аргымагы менен оюн көрсөтүп жаткандыгын. Жок дегенде эле бул жактан 3 оюнчуну жакшы жазгырып кире алган болчу, бирок ал аракеттери тилекке каршы азырынча акырына чейин чыкпай жатканын көрдүбүз. Анткени акыркы аракет бул улакты ошол тайгазанга салып ыргытуу, өз командасы үчүн пайда упай алып келүү, бирок ал аракеттерди көрбөй келдибиз. Азырынча улак үчүн болгон күрөш Афият командасынын тайгазына жакын аймакта. Ал эми бача баштаганбыз 11 команда катышууда деп, 11 команданы уюштуруучулар 4 тайпага бөлгөн. Ошол 4 тайпанын ар биринде 3төн бар болгону 4-чү гана тайпада 2 гана команда оюн алып барууда. Ошол менен мынакей бүгүн экинчи күн дагы бир күн командалар күч сынашмакчы. Ой. Бул жакта оюн эрежесине ылайык келбеген көрүнүш катталды десек болот, бирок ортодо калыс кандай чечим кабыл алат болот экен? Жок. Оюнду эч кандай токтоткон жок. Анткени эгерде учурда кулап калган 7-номердагы Датка командасынын өкүлү Төлөнов Бакытбек Афият командасы эң ичине жанданып аталып. Улаксыз болгондо анда эреже бузулуп атамак. Ал анткени улак менен болуп, бирок Дем пайда болуп кызык тоюнду көргөзө ошо улагы менен кошо атаандашы кубатып түшүргөн. Демек эреже бузулган жок. Азырынча Афият өзүнүн кезектеги чабуулун жасоодо. Чык. Кара. Экинчи кириш
Афиятка албетте бул беттеште таза жеңил ызасын тарткан үчүн жок дегенде бир улак керек экенин айтмакчы. Анткени азырынча эсеп сандары 3-0. Азыр улак менен Афият командасынын өкүлү Куттубаев болчу, бирок ал ошол колундагы улагы менен кошо оюн таласын таштап чыгып кетти. Жекеме-жекеде ортодо улак үчүн күрөш жүргүзүп жаткан Афият командасына учурда улакка колун сунган бул Шамшидинов Бексултан. Ал эми андан талаш жок. Бул жакта Шамшидинов эмес, Нурланов Ислам болгонун баса белгилеп айтсак болот. Ал эми Нурланов Исламдын колунан жулуп алган бул экинчи номурдагы Жумагулов Али. Өзүнүн мырза тору аттуу аргымагы менен мынакей жок. Тайгазанга жакшы эле жакындап келген, бир аз гана акыркы аракеттеринде күчү жетпей калды. Айтор ошо колундагы улакты Тайгазанга сала алган жок. Тайгазанын учуна тийген тийип, бирок ошол жактан кайып чыгып кеткенин көрүп алдык. Азыр кайрадан Афият жердеги улакты эңип алган. Бул 7-чи номурдагы Аксаматов Нурлан экенин айтсак болот. Бирок Нурланды биз ойлогонбуз ушу чабуулду акырын чейин чыгарат деп. Айтор чабуулду чыгаргандан мурун дагы жарым оюн таласын жарым бөлүнө жетпей оюн таласын таштап кеткен. Кайрадан ортоңку бөлүктө улак үчүн жекеме-жекеде күрөш жүрмөкчү. Бул жекеме-жеке көрүнүшүндө Афият командасынан Керезбеков Адылбектин кайрадан жеке чыкканын көрдөбүз. Ал эми ага тандаш жаратып жаткан Датка командасындагы бизде оюнчу, бирок ошол Керезбековго улакты алдырбай жатканын көрдөбүз. Өтө бир курч атаандашып жүрүп жаткандыгын айтсак болот. Анткени бул беттештин алгачкы бөлүгү дагы 1-0 менен аякталса, экинчи бөлүгүндө бар болгону 2 гана улакты көрө алганбыз. 4-чү бөлүктө азырынча эч кандай улактарды, командаларды жарата элек. Бирок бул беттеште албетте Датка командасына ийгиликтүүрөөк болуп жатканын айтсак болот. Анткени бүгүнкү күндө биринчи жолу оюн таласына ушул мелдештердин алкагына чыгып өз оюнун көрсөтүүдө. Демек Датка командасына мындан ары жарым финалдык беттешке чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Барыбыз билебиз, Афият кечеги күнү Арашан менен ойноп утулуусун тартылган. Азыр мынакей жердеги улакты жекме-жеке чыгууда Афият командасынын 11-катар сандагы номурдагы оюнчусу Керезбеков Адылбек эңип кете алган болчу. Бирок атаандашын Тайгазанга жакындаган аралыкта улакты Тайгазанга ырыткандын ордуна Тайгазанын жанынан буйта өтүп кетти. Балким башкача ырыт аракетин көргөн же ыңгайсыз болуп калгандыр. Айтор оюн таласын таштап кеткендиктен кайрадан ошол эле Датка командасынын Тайгазанын жакын аймакта жекеме-жеке чыгуу беттеши орун алганы жаткан маалы. Акыркы эле убакыт минуталарда бир топ эсептер өйдө. Бул жака жекеме-жеке чыгууда мынакей көрө алдык. Шамшидинов менен Мырзабековдун беттешин азырынча улак Мырзабековдун такымында бекем кысылган бойдон жүргөнүн көрөбүз. Мырзабеков эми бир аз алдыга шашылбастан улакты алдына ыңгайлаштырып кармап алган соң беттешти улантмакчы. Аңгычактын мынакей ортодогу калыстындагы ышкыры жаңырып. Демек бул эмне деген? Бул деген беттеш бүттү дегенби? Айтор бир аз күтүп турмакчыбыз. 4-0 менен Датка командасы оюн эрежеси бузулгандыр. Утуатат, астыда кетип баратат. Дал ошондой. Афият болсо, Афият командасынын өкүлдөрү тарабынан тактап айтканда 8-чи номурдагы Афияттын оюнчусу Абдинасиров Жодардын оюн эрежесин бузгандыгына байланыштуу ал 3 мүнөттүк карамамага чыкмакчы. Демек Датка командасында дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Анткени алар көпчүлүктө азырынча кайрадан уланса Керезбеков Адылбек улак менен 18-минутта бүтүп 19-чу
минута убакыт кетти. Атандашдын тайгазынан жакындап келгенин көрөбүз. Бул жакта албетте Афиаттын оюнчулары коргонууда аз жылда болсо дагы өзүнүн чыныгы мыктылыгын көрсөтүп, жакшы бир коргонуу аракеттерин көрөбүз Афиат командасынын. Эми кайрадан эле улакты тартышкан бойдон оюнчулар оюн таласын таштап кеткендигине күбө болдук. Кайрадан ортоңку бөлүккө жакын аймакта жекеме-жеке чыгуу беттешинде улак үчүн күрөш жүрмөкчү. Мына ушул ар бир клубтук негизде түзүлүп, сүйлөшүлүп, ар бир оюнчуну чакырып алып, өзлөрүнө ылайыктап ойнотуп атышат. Негизи 11 команда келип ат салышып атат. Бүгүнкү Манас оюндарында эми Көкбөрүдөн сырткары, урматтуу достор, агайын туугандар, Көгүлтүр Ысык көл санаторийинде Ордо оюну менен 9 коргоол оюну да өтүп атат. Эми Ордо оюнун билесиздер, бул кыргыз илгертеден Манастан бери оюн. Мынакей буга чейинки чабуулга барган Керезбеков Адылбек. Албетте ал чабуулу ийгиликсиз болуп калган. Демек кезекте кайрадан ал жекеме-жеке чыккандыгын көрөбүз. Илгертеден бери кыргыздын баягы бүркүт салып, куш салып, тайган агытып, Ал эми анын атандашы ал эми эртеңден баштап мына оң жагыбыздагы жашыл, жок кызыл кийимчен бул Жумагулов айлык экендигин баса берип айтсак болот. Мынакей Керезбеков Адылбек такымына бекем кыскан бойдон жерде жекеме-жекеде жеңишке жетишип, улакты тарткан бойдон атандашын тайгазанын көзү сапар алган, бирок ал сапардын ортодон токтотуп чыккан Датка командасынын оюнчулары Керезбеков Адылбекти маза саты менен кошо оюн таласын сыртына сүрүп чыгаргандыгын көрө алдык. Эч ийгиликке жете алган жок. Датка эң кызык оюн көрсөтүштү. Беттеш эми кайрадан Датка командасынын тайгазанын жакын аймакта жекеме-жеке чыгууда уланат. 3, 2, 1, стоп! Рахмат, балдарга батаңарды берип койгон. Жана мынакей Азыр эми кийинки оюн Оро менен аз жылда калган Оро командасы бул Талас областынын Афиат командасынын оюнчусу 8-номердагы Абдунасиров Жодар Кара Мамыданда оюнга кошулганын көрө алдык. Оюнчулары Оро деген ат менен кечти. Жана бирок анын оюнга кошулганы менен ортодо калсындагы ышкыры жаңырып, демек бул Афиат жана Датка команданын ортосунда беттештин 3 бөлүгү тең соңуна келди дегенди маалымдайт. Демек бул беттеште жеңишке жетишкен Датка командасы биринчи бөлүктө 1 улак таштаган болсо, экинчи бөлүктө 2 улак таштап, жалпы 3 бөлүктүн жыйынтыгында 3-0 эсебинде Датка командасы өзүнүн алгачкы беттешине жеңишке жетише алды. Ал эми Афиат болсо, кечеги күнү утулган болсо, бүгүнкү күндө дагы кайрадан эле утул узасын тарткандыгына күбө болдук. Ал эми ушул 3 бөлүк бою тең 1 саат бою кызматыңыздарда мен Эламан Касыкеев жана менин кесиптешим Зиярат Эсенбай болду. Кайрадан Көкбөрүдөгү кезектеги беттештен көрүшкөнчө аман болуңуздар демекчибиз.